Мектеп автобусу жөнөөгө даяр. Мен мектеп автобусу Гордонмун. Менин жалгыз милдетим балдарды кайтаруу. Баскычты бассаңар эле, мен жардамга учуп келем. Ошол учурдан баштап күн таажы бакчасынын балдарын камкордукка алам. Бип-бип! Бип-бип-бип-бип. Мектеп автобусу Гордон. Биз чыгабыз бирге, кечикпеш керек биздин мектепке. Биздин досубуз тез келет, аны баары Гордон дешет. Баарыбызга жардам берет, өрттөн сактай, жоголгонду таап келет. Мыйзамдан кайтпай, толкундан сызат, асманда учат, кырсыктан бизди сактай. Бип-бип-бип-бип-бип, па-па-па-па-па-па-па. Гордон, Гордон досубуз, Гордон менен коркпойбуз, досторуна жардам берет. Гордон биздин досубуз, Гордон мыкты досубуз. Гордон, Гордон. Бип-бип-бип-бип-бип. Дем алыш күндөгү иштер. Балдар, эртең дем алыш күн. Кана, эмне кылалы деп жатасыңар? Мен каалашымча тамак жейм. Апам мени чоңойсоң фортепианоға, сүрөткө, анан бийге алып барат. А биз адам болуп көлгө салабыз, чатыр тигебиз, анан тамак жейбиз. Атам, апам жана иним болуп эртең океанариумга барабыз. Кандай жакшы! А биз бөбөгүн болуп ойной турган жайга барабыз. Ооба! Анан Бобби жана анын ата-энеси да биз менен барышат. Но командасы ажырашпайт. Дино командасы. Демек баарыңардын күнүңөр мыкты өтөт экен. Бип-бип! Автобус Гордон баарын жеткирди. Бип-бип! Ура, ура! Тезирээк! Эмне болду, Абу? Мен атамды сагынып жатам. Ал абдан көп иштейт. Анан дем алыштан мени менен боло албайт. Капаланба, Абу. Чын эле, сен атаңды сагынып жатасың. Гордон сени алып барып келет, Абу. Чын элеби? Албетте. Мен апаңа чалам да, аны менен сүйлөшөм. Чын эле. Маселе жок. Бип-бип! Эксанын, эртең менен мен атама барып жолугуп келем. Абу, эртең жолугабыз. Абу, кутман таң. Кутман таң, Гордон. Абу, даярсыңбы? Даярмын. Автобус Гордон саякатка жөнөдү. Бип-бип! Келдик. Абу, бул жер сенин атаң иштеген жер. Бип-бип! Вау, бул жер кандай кыз. Ата! Абу, менин бул жерде иштеп жатканым сен кайдан билдиң? Мени Гордон жеткирип келди. Чоң рахмат, Гордон. Мен жапайы жаратылышты коргоочу болуп иштейм. Сыртта абдан көп жүрүп калам. Ошондуктан Абуга убактым жетишпей калат. Эч нерсе эмес. Бип-бип! Жапайы жаратылышты коргоочу деген ким? Абу, жапайы жаратылышты жана жаныбарларды коргоп иштеген адам. Бип-бип! Туура. Абу, сен атаң коркунуч жаралып жаткан канаттууларды кайтарат. Ата, мен да бул канаттууларды көрсөм болобу? Суранам. Албетте, уулум. Бул кандай кыз? Ата, коркуп жатам. Ата! Коркпа, Абу. Алар жакын келишпейт.
Amen алардын чырылдап сайраганын угуп жатпаймынбы? Абы болгону балапанда. Ата, бул эмне болгон куштар? Ибистерди өлкө боюнча коргоп жатышат. Булар абдан сейрек куштар. Алар абдан аз калышты. Түшүндүм. Ата, мен жанагы балапанга жардам беришим керек. Камсанабы абу. Мен азыр аспаптары бар атайын адистерди чакырам. Балапан жарадар экен. Ага тезинен жардам керек. Кабыл алынды. Азыр келип калам. Аны тезинен сактап калуу керек. Болбосо өзүнө зыян келтирип коет. Эми эмне кылабыз? Сонунай. Гордон, балапанды бактан түшүрүүгө жардам берчи. Маселе жок. Автобус Гордон жардамга келет. Бип-бип. Балапан бакка кыпчылып калыптыр. Мындай иштер үчүн мен өрт өчүрүүчү машинага айланам. Өрт өчүрүүчү Гордон жардамга шашылат. Өрт өчүрүүчү Гордон жардамга келди. Бип-бип. Силер балапанга жете алгыдай кылып, мен тепкич менен силерди көтөрөм. Ата, сага сүлгүнүн эмне кереги бар? Балапандар өтө коркок болушат. Эгер коркунучту сезсе, кулап кетиши мүмкүн. Эгер анын көзүн сүлгү менен жаап койсо, балапан анчалык коркпой калат. Ушундай болот, түшүндүңбү? Түшүнүктүү. Ата, бул балапанды куткарчы. Камсанабы, атаң азыр бат эле. Анда ишти баштайлы. Коркпо, балакай. Азыр сени куткарабыз. Гордон, мынау жабышкан кара майды ала аласыңбы? Лазерди күйгүзөбүз. Ой. Рахмат сага, өрт өчүрүүчү Гордон. Эч нерсе эмес. Биби. Ата, балапан канатынан жарадар болгон окшойт. Кебетеси кара майдан чыгам деп жулунуп атып, канаты сынган окшойт. Канаты ооруп жатат го. Камсанабы, абу, мен аны тез эле айыктыра алам. Абу, ага суу берчи. Ага суунун эмне кереги бар? Жарадар балапандар өтө аалсыз болушат. Суу ага күч топтоого жардам берет. Абу, балам, мага таякты берип койсоң? Макул, ата. Мына болду. Ага бир аз убакыт керек. Анан муну кое берсек болот. Кына? Ата, сен кыйынсың. Абу, кына? Эми эмне кылгың келип жатат? Кел күнүбүздү чогулткөрөлү. Кандай дейсиң? Ура! Мен куштарга окшоп асманга учкум келип жатат. Бул ишти өз учкучуңар Гордонго тапшыргыла. Биби! Даярсыңбы, Абу? Ооба. Учкуч Гордон, учабыз! Ибистер азыр өтө аз калды, балам. Биз аларды сактап калуу үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз. Бул куштар жоголуп кетпеши керек.
алар эмне болушу мүмкүн, ата? Эгер алар өлүп жок болсо, жер жүзүнөн жок болуп кетсе. Жер жүзүндө адам менен шайкештикте алардын экологиялык чөйрөсүндө жашаган көп жандык бар. Эгер алардын бири жок болуп кетсе, бул айлана чөйрөнүн тамак-аш чынжырына терс таасирин тийгизет. Жапайы жаныбарларды коргоо менен биз бүт жаратылышты коргойбуз. Бип-бип. Мен түшүндүм. Сен жерди коргойсуң, ата. Сен чыныгы батырсың. Ата, сизди абдан сагындым. Абу, балам, мен бул жерде калышым керек. А сен болсо чоңоюп калдың, апаңа жардам бер. Жакшы бала бол, уулум. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Ооба, ата, мен апама кам көрөм. Жакшы кал, ата. Жакшы бар, уулум. Даярсыңбы, Абу? Даярмын. Кош, атаке. Автобус Гордан саякатка жөнөдү. Бип-бип. Мен өзүмдүн атам сыяктуу чыныгы мырза болом. Силердин бактыңарга кам көрүү менин милдетим. Бип-бип. Бул маанилүү. Балдар, айткылачы, кээде ата-энебиз биз менен боло албай турган убакыттар болот. Анткени абдан маанилүү иштер менен алек. Ошондо аларды кантип колдоп жатканыңарды көргөзгүлө. Мисалы, үй иштери менен жардам бересиңер. Бул кыйын учурларда аларга күч берет. Сен дейже, айтыңызчы, биз ата-энелерибизге кандай жардам бере алабыз? Силер ата-энелериңерге үй иштери менен жардам бересиңер. Жашоосу, ишине кызыгып, кам көргүлө. Түшүндүм. Боорукер анан сезимтал балдардан болушубуз керек. Бип-бип. Бүгүнкүгө ушул балдар. Көрүшкөнгө чейин.